Bismillahirrahmanirrahim. Kudayga şükür, mana ekinci, üçüncü gün bolup atat. Kançadan beri uşo İslam madaniyat, Kırgız madani borboru dep bir jerde bir borbor bar eken. Ошо борбордун жетекчилиги ушул жерде bir 100 миңдин тегерегинде мекендештерибиz болуп кетти. Ар кандай шаарда, ошонун көпчүлүгү Чикагода келип, адамдардын курсагы тоюп калган азыр. Bu жерде иссиз жүргөн киши жок, баардыгы акча тыйын табат, бирок көйгөйлүү маселелер бар. Жаштар келип, баягы жаман жолдорго түшүп кетпеши керек. Акча тыйын көп болгондон кийин ар нерсени күтүп болот. Ушуга руханий бир баягы дин жөнүндө, ыйман тууралуу бир сабактарыңарды өтүп кетсеңер деп канчадан бери, 1-2 жылдан бери кайрылып келишет. Анан насип экен ушул күнү мына Абшыкүл ажеке болуп, биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы Тогонбай Жоробаевич болуп, баарыбыз келдик. Мына Чикаго шаарында бир 40 миңге жакын биздин мекендештер бар экен. Кече ошо 1000ден ашык бир 2 миңге чукул адам келип, бир чоң залды алышып, ошо жерден кеткиси келишпей бир 4-5 сааттык программа болду. Андан кийин дагы тынбай ошо 2-3 күндөн бери ар жерлерде мекендештерибиз менен жолугуп атабыз. Баардыгын эле көйгөйү ошо руханий байлыгыбызды сактап калсак, тилибизди сактап калсак, салтыбызды деген ушундай көйгөй. Ошонун тегерегинде Кудайым буйрса мына кечеден 2-3 күндөн баштап, 2-3 күндөн бери ушу баягы ыйман сабактарын өтүп келатабыз. Андан дагы баягы кубанычтуу нерсе, ошол жерде мекендештерибиз баш бириктирип, мурунку чиркөө болгон бир чиркөөнүн зданиясын канча бир акчага сатып алып атышыптыр. Ага дагы марафондорун кылып атышат. Азыр мындан чыгып ал жерге дагы барабыз. Ошондой бу жердеги эң негизги бизди кубандырган нерсе, баардык адам убакыттарын текке кетирбей убагы менен иштеп атышыптыр. Баардык акча тыйын таап атышат, ата-энесине жардам берип атышат. Бирок ошонун жанында чын эле ошо көйгөй болгон ыйман, руханий азыктанып турушу керек экен. Бизби, бизден кийин башка алымдарбы тынымсыз келип турушу керек бул жерлерде. Ошенткен учурларда биздин салт санаабыз, үрп адатыбыз жана динибиз, ыйманыбызды сактайбыз деген ойдобуз. Негизи Америка Кошмо Штаттарында баягы адамдар ушундай көнүккөн экен. Жалпы калкынын биз үлгү ала турган нерсеси эч кандай бир саясат жөнүндө сүйлөгөн адам жок. Көчөлөрдө дагы баардыгы тартип, ал чоңсуңбу, кичинесиңби, кызматкерсиңби, карапайым адамсыңбы, пароходдордо очередке турган, аэропорттордон өтүп аткан, адамдан өйдө бир гана мыйзам менен баалаган жагын көрө алдык. Андан тышкары өзүңүз айткандай, адамдар дайыма бири-бирине жакшы жылмаюу менен учурашуу деген адаты бар экен. Буну биз үлгү алышыбыз керек. Анан жалпы ушу пайдаланып айтарыбыз, бирок биздин келген мекендештер ушул жерде байралып калат. Эми канча бири ушул жерде жердеп да калышы мүмкүн, бирок эч ким эсинен чыгарбашы керек. Тилин, үрп адатын, салтыбызды, динибизди, ыйманыбызды эч убакытта унутпашыбыз керек. Абшыкүр Дамданын бир жакшы сөзү бар. Адам миллиарддаган акчаң болсо дагы, бирок сени тарбиялаган балаң сен каалагандай чыкпай, ыйманын унутуп, динин унутуп, салт санасын унуттубу, сенин ал миллиардтың пайда бербейт. Сен эң бактысыз адам болосуң деген сөзү бар. Ошон үчүн ушу сөздү ар бир мекендешибиз унутпашы керек. Балдарын жакшы тарбиялап, динибизди, ыйман, үрп адатыбызды сактап калышыбыз керек.